мамлекеттин негизги атрибуттарынын бири бул жер. Мамлекеттин жер аянты болбосо, мамлекеттин жер аянты кайсы бир деңгээлде чечилбей турган болсо, бул мамлекет болуп сакталбайт жана келечеги жок болот. Ошондуктан биз мамлекетти сактап калабыз дей турган болсок, мамлекетибиздин ар бир карыш жери үчүн жаныбызды аябашыбыз керек. Болгон аракет жумшашыбыз керек. Буга негизинен кимдер ушуга аракет жумшаш керек? Биринчи кезекте мамлекеттик органдар. Ошого тийиштүү мамлекеттик органдар бардык аракет жумшаш керек. Мыйзамдуу аракеттер менен аракет кылыш керек. Биз мына акыркы убактарда Тажикстан менен, мурда Өзбекстан менен көптөгөн чырлар болчу эле. Өзбекстан менен азыр кайсы бир деңгээлде чырлар азайып калды. Себеби дегенде биз границаларыбызды тактап туруп, көпчүлүк границаларды тактап туруп, ошол жерге демаркация, делимитация маселелерин жүргүзүп, азыр бир аз биз точно билип калдык. Бул жак биздин жер, бул жак биздин жер эмес. Так? Ошонун негизинде биз жанагы аракеттерибизди ишке ашыра баштадык. Ал эми Тажикстан менен болгон жерде ушул маселелер чечилбей келет. Бул жерде биз, урматтуу туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул жерде негизинен өзүбүздүн эрктүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ал жерге барып алып, коркуп, же болбосо чечим кабыл алыштан коркуп, же чечимди аткарыштан коркуп олтурбастан, кайсы бир деңгээлде, туура мыйзамдын чегинде, бирок кайсы бир деңгээлде ошол жерде биз эрктүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ансыз чечилбейт бул нерсе. Талашпаса так жок дейт. Ошонун сыңарындай жерди дагы талашпаса, башкалар алып кое берет. Жерибизди талашышыбыз керек. Жерибизди алышыбыз керек. Жерибизге аракет кылышыбыз керек. Жерибизди алдырбашыбыз керек. Ошол эле мезгилде биз коңшу мамлекеттер менен достук мамиледе ушул жерлердин чек араны чечишибиз керек тез аранын ичинде. Мына Баткенде Максат айылында мен жакында эле Кулумдуга барып келдим. Ошо Максат айылында көптөгөн үйлөрдүн кызыл китеби жок экен. Үйлөрдү салган кызыл китеби жок. То есть ал жерлерге жашайын десе, ал үйлөрдүн документи жок болуп атат. Ошону неужели мамлекеттик органдар ошо жергиликтүү бийликтер менен кошо ошол чек аранын чегиндеги үйлөргө тез аранын ичинде документтер жасап берип, ошол үйлөрдү жылгыз кылып мамлекет тарабынан тактап койбойт. Ошол үйлөрдү жылгыз кылып туруп мамлекет тарабынан тактап туруп, ошол жерге биздин күч органдарын, чек ара кызматкерлерин жана башкаларды алып барып кое турган болсо, бүгүнкүдөй маселелер азаят. Анан биз ызы чуу чыкканда эле, кичине бир жаңжал болгондо эле барып, 1-2 күн топтолумуш болуп, кайрадан анан кийин кайра басылгандан кайра кетип калабыз. Мен ойлоймун, бүгүнкү күндө биздин чек араларыбыз канааттандырарлык эмес абалда каралып атат. Жана буга биз ушул маселени күчөтүшүбүз керек.